Салам алейкум достор, силер Акер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомо мен сиздерге интернеттен акча табуучу бир приложенияны көрсөтүп бермекчимин. Аны көрсөтүп, ал аркылуу кантип акча табууну толук түрдө айтып бермекчимин. Бүгүнкү видеом сиздерге абдан кызыктуу болот деген ойдомун. Андыктан каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар жана ошондой эле каналымдагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер. Алар дагы сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Бүгүнкү мен көрсөтө турган приложениянын аты Еп деп аталат. Бул оюнду сиздер көп деле билбейт болушуңуздар керек. Эмнеге дегенде жаңыдан оборот болуп келе жаткан оюндардын бири. Бул жерге кирериңиздер менен ушул оюнга ссылканы описанияда калтырып коем. Анан комментарийлерден калтырып коем. Ошол жерден сиздер ссылка аркылуу кирсеңиздер болот. Бул жерге кирериңиздер менен бул жерге регистрация болушуңуздар керек. Мына кирериңиздер менен ушундай окошкага келесиздер. Бул жерден кантип акча табыш керек экенди жана кандай способдор бар экенин көрсөтүп берейин. Мына могул бурчта сиздин адамдын сүрөтү болгон жер турат. Ушуну бассаңыздар өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарга келесиздер. Мен ушундай кылып аккаунт ачтым. Бул жерден толук маалыматты түшүндүрүп берүү үчүн мына могул үй деп турбайбы? Ушул акча менен төлөйт. Бул жерге азыр реклама болуп жатат, кыска реклама болуп бүтсүн. Мына ушул жерге кирели дагы толук түрдө көрсөтүп берейин. Бул атайын сайтына кирип кыргызчага которуп туруп көрсөтөйүн. Мына бул жерден кантип акча табасыздар? Сиздер мендерди ар кандай видеолорду көрүү аркылуу акча тапсаңыздар болот. Мына ал эми экинчиси болсо бул өзүңүздөрдүн досторуңуздорду чакыруу аркылуу акча тапсаңыз болот. Мисалы, ар бир реферал үчүн бул жерге $2 төлөйт экен да. Анын үчүн сиздер өзүңүздөрдүн ссылкаңыздарды аласыздар дагы башкаларга жөнөтүп, ошол башка досторуңуз болобу же башка адамдар болобу, ошол ссылка аркылуу приложенияны көчүрүп, анан регистрация кыла турган болсо, сиздерге $2 төлөп берет экен. Үчүнчүсү болсо ошол өзүңүздөр видеону чыгарасыздар. Ошол чыгарган видеоңуздар эгерде көп просмотр ала турган болсо, сиздерге ошол аркылуу да акча төлөйт. Мисалы, 100 просмотрга 1 цент төлөсө, 10.000 просмотрга $1 толугу менен төлөйт экен. Мына ушул сайтына кирип сиздер дагы толук түрдө көрсөңүздөр болот. Бул приложение азыркы убакта өтө белгилүү эмес, ошондуктан азыр белгилүү болгонго чейин өзүңүздөр аккаунт ачып, аккаунтуңуздарды жакшы продвижение кылып алсаңыздар, сиздерге кийин өтө жеңил болот. Мына кирериңиздер менен ушинтип өзүңүздөрдүн профилиңерди жазып алсаңар болот. Мисалы, мен атын Акер 555 деп коюп алдым. Андан ары жакшы кылыш үчүн могул эмени басабыз, настройки деген жерди. Edit профиль дегенди бассак, могул жерден эң үстүндө Акер 555 деп турбайбы меники? Ушул жерден өзүм атымды өзгөртүп алсам болот. Жана ошондой эле могул киши турган жерди басып, өзүңүздөр фотоңузду койсоңуздар болот. Бул ар кандай эле ушу TikTok, Instagram сыяктуу эле. Ушул экөөнү жасап койсоңуздар, сиздердин профилиңиздер өтө жакшы көрүнөт. Жана бул жерге мен 2 видео чыгарып койдум. Мындайча айтканда азыр мына биринчиси могул. Мындай волейбол тууралуу видео чыгаргам, мем кылып чыгардым. Эгерде ушул көп просмотр алып кете турган болсо, мага ушул аркылуу акча төлөйт. Мына бул биринчи видеом, а бул болсо экинчи видеом. Футбол тууралуу чыгаргам. Азыр сиздерге кантип мындай видеолорду каяктан табуу керек экенин көрсөтүп бермекчимин. Анын үчүн TikTok'ко эле киребиз. TikTok'ко киргенден кийин мындай поисковиктен интересно деген поисктен өзүбүз каалагандай нерсени жазабыз. Мисалы, мен волейбол деп тандап атам. Мына киргенде ушундай көптөгөн видеолор чыгат. Сиз өзүңүздөргө жаккан видеону табасыздар дагы. Мына монтип ссылкасын аласыздар мунун. Ссылкасын алгандан кийин мен сиздерге бир ботту көрсөтөйүн, Telegram бот. Ушул аркылуу
TikToктогу видеолорду эч кандай водяной знагы жок көчүрүп алсаңыздар болот. Ушул ботко ссылканы мундагы описанияга, анан описанияга калтырып коем. Мына бул жерге TikToктон алынган ссылканы кетиресиздер. Кетиргенден кийин бул бот сиздерге дароо көчүрүп берет. Ман үчүн бир аз күтө туруш керек. Так, мына көчтү. Эми муну көчүрүп алабыз да. Көчүрүп алып көчүшүн күтөлү. Мына көчкөндөн кийин могул жерде 3 точка турбай, ушуну басып сохранить в загрузке дегенди басабыз. Бул дароо сиздин телефонуңузга көчүп калат. Анан кайра еп деген приложенияга келип, могул ортодо плюс белгиси турбай, ушуну басабыз. Баскандан кийин gallery дегенди басабыз. Бул жерден сиздердин видеоңуздар бүт чыгат. Ушул чыгара турган видеону тандайсыз. Мына мен могул видеону чыгарам азыр. Бул жерде максимум 90 секунд чыгарса болот экен. Макул, ошентип чыгарып берели дагы next дегенди басабыз. Next дегенди баскандан кийин бул эң үстүнө хэштегтерди жазышыбыз керек. Ал аркылуу сиздердин видеоңуздар бат-баттан табылат, бат просмотр алат. Мына мисалы мен волейбол деп жазам. Мына волейбол деген хэштег болуп калды. Анан кайра волейбол memes деп жазып койсом, бул дагы өзүнчө хэштег болот. Мына ушундай хэштегтерди жазсак болот дагы. Бул жерде all users дегенди басабыз. Эмнеге дегенде ал башка адамдардын рекомендациясынан чыгып, алар көргөн аркылуу сиздерге просмотр болот. Next деген басабыз дагы. Бул жерден атайын категориялар тандайбыз. Мисалы меники gaming деп тандайм, lifestyle, sports, videos дегенди тандайм. Анан other дегенди тандап койсом болот. Анан publish дегенди басабыз. Ушунда реклама болот дагы. Дароо сиздердин видеоңуз бул еп деген приложенияга, мындайча айтканда соцсетке көчө баштайт. Мына көчүп бат эле көчөт негизи. Көчөр менен дароо көрсөтөм. Негизи видеом бир аз узунураак болгон үчүн көбүрөөк убакыт көчүп атат окшойт. Мен бул жерден чыга турайын. Негизи көчө берет анан. Мына көргөнүңүздөрдөй. Мына бул жерден видео чыгаруу үчүн аркылуу ушинтип акча тапса болот. Анан кийин экинчи способ бул invite friends деп турат. Мына өзүңүздөрдүн ссылкаңыздар аркылуу досторуңуздарды чакыруу. Ушул жерди басуу аркылуу сиздер өзүңүздөрдүн ссылкаңыздарды алсаңыздар болот. Мен ссылканы описанияга калтыра кетем. Сөзсүз ошол аркылуу кирип приложенияны көчүрүп, анан регистрация кылып, азыртан аккаунт ачып, ар кандай видеолорду чыгарып бериңиздер. Кийин дагы бир 1-2 жылдан кийин балким бул TikTok сыяктуу өнүгүп кетеби, сиздерге ошол убакта акча көп төлөп турат. Азыр айына где-то бир $2, $3 таап атсаңыздар, кийин жок дегенде эле бир $20-30 чыккандай болуп калат. Мына мен бул жерге чыгарган видеом чыгып калды. Муну дагы башка адамдар көрүп көрө турган болсо, ар кандай лайктарын басышы мүмкүн, же болбойн могул жерден комментарий калтырышы мүмкүн. Мына бул ушундай. Бул 2 способун айттым. 3-үнчү способ бул жөн гана башка адамдардын видеолорун көрүү. Бул аркылуу дагы бизге акчалар төлөйт. Мына капталга жылдырып көрөбүз. Мына көрүп, кээ бирлерине лайк басып жаккан болсо, ушинтип көрүп неметсек болот. Мына бул жерде менин да видеом чыгып атат. Эми бул жерден акчаны каяка чыгарабызды көрсөтө кетейин. Кайра эле ушул жерди басам дагы, мына withdraw деген жер турат. Ушуну баса турган болсок, бул жерден минималь сумма чыгат. Мына ушундай бир coin деп жазылып турбайбы? Ошол бул $1 барабар. Мына withdraw дегенди бассам, new withdraw дегенди бассам, мына 10 ep coins деп турат. Демек биз 10 ушундай доллар болгондо гана чыгара алабыз.
Муну эгерде 5 адам чакыра турган болсоңуздар, ал дароо $10 болот. Азыр аны каяктан табабыз десек, мына Payer'ге киребиз. Ушул кошелекту каяка чыгарабыз десеңиздер, Payer'ге кирип, бул жерде атайын ушунун эмнегедир менин аккаунтума кирбей атат. Азыр кирери менен көрсөтүп берейин. Мына ушул жерде мына могу USDT Tether деп турбайбы? Ушуга акчаны чыгарсаңыздар болот. Мен бул Yep приложениясынан $10 чогулар менен сиздерге видео тартканга аракет кылам. Бул приложение менен жок дегенде бир 3-4 ай иштеп көрөм, анан сиздерге жыйынтыкты көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеомда ушундай приложение болду. Сиздерге кызыктуу болду деген ойдомун. Каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Ошондой эле комментарийге өз оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Кийинки видеодон эмне сайтпы, видео, Telegram ботпу, эмне аркылуу эмне жөнүндө видео чыгарайын. Анда эмесе, кош кула достор.